Ошондой эле дагы бир маселе уламалар айтат, бүгүнкү күндө жаныбарларды сойгондо, мууздаганда урат. Башына балка менен, теби менен уруп же атып уктатат. Уктатып туруп анан соет. Анын эсин оодарат, акылын жоготот, анан соет. Уламалар мындай өкүм айтышкан, көбүнчө мындай кылганда өлүп калган учурлар болгон. Өлбөсө деле бул сойгонго караганда бунун зыяны көбүрөөк дейт. Сойгонго караганда бисмиллаху акбар, бисмиллаху акбар деп сойгонго караганда анын зыяны көбүрөөк деп уламалар мындан тыюу салат. Ошон үчүн жаныбарларга башка айласын таппаса гана ушундай кылса болот, болбосо андай кылбаш керек. Аны байлап туруп эле бисмилла, Аллаху акбар деп эле сойгонго жетпей, себеби баягы атканда, урганда ага пайдага караганда зыяны көбүрөөк жетет. Бул дагы бехуш болот, өзүн жоготот, жоготкондо не болот? Зыяны дагы көбүрөөк болуп калган үчүн уламалар мындан алыс болсун деген экен.